Эркектин чындыгы жүзү жашаганда эмес, көп учурда ажырашканда билинет да. Ажырашканда Кудайга берген убадасын дагы унутат, үй талашат, мал талашат, ажырашып, аялын дагы ажырашкандан кийин жамандайт. Бул мындай болчу, андай болчу, ар ким менен жаткан болчу деп көрүнгөн көрүнбөгөн. Жада калса үйүндө күчүүгө дагы айтып берет ушундай депчи. Бул туура эмес, урматтуу эркектер. Ошон үчүн айтам да, эркек болуп төрөлүп калыш оңой, эркек болуп жашаш өтө кыйын да. Чындыгында бүгүн эркек сыпаттуу көрүнгөндөр өтө көп, бирок эркек болуп жашагандар аз. Эки бутун ортосунда бирдеке болду дегени бул эркексиң деген эмес да. Бизде принцип, жоопкерчиликтер бар, атайын эрежелер бар. Ошол ошол системага кире алган эркек чыныгы эркек болуп эсептелет. Чымбы? Аялыңа душман болбо. Бүгүн эркек болуп төрөлүш оңой, бирок эркек болуп жашаш өтө кыйын. Мүчө итте дагы бар, бирок чыныгы эркек болуш өтө кыйын. Арадан жылдар өтүп, 30 жыл, 40 жыл ишенип, өмүрлүк жолдошум деп кабыл алган эркекти бир күн келип душмандык кылышын аял киши күтпөйт да. Душмандык кылса, сөздө, төшөктө кыянат кылса мисалы үчүн, аял киши үчүн кадимгидей удар болот да. Өзүнөн ажиз болгон адам менен айтышы, дейиши, талашы бул эркек үчүн уят нерсе. Айтышпаңыз, талашпаңыз дебеңиз, сөкпөңүз, урбаңыз аялыңызды, сөкпөңүз, урбаңыз аялыңызды, сөкпөңүз, урбаңыз аялыңызды, чертпеңиз. Керек болсо тырнагын алып бериңиз, кызматын кылып бериңиз, бирок эч качан урбаңыз, теппеңиз, сөкпөңүз. Билесизби, аял киши менен маселелер бардыгы тегерексиз толуу тынчтык менен чечилет, уруш, удар менен эмес. Сиз Хабиб менен бир рингде эмессиз, бойдо эмессиз, а? Сиз аял кишиге бир нерсени удар деп берип жаткан учуруңузда мекендешим, аялыңызга келген нерсе бул балдарыңызга келип атат. Бул жакта балдарыңыз кыйналат. Бул энергичный болуп турса аял киши, энергичный болуп, кубатка, күчкө толуп турса, бул энергияны күчтү балдарыңызга берет. Сиздин балдарыңыз бул, сиздин балдарыңызга берет. Эгер бул алсыз болуп, өлөйүн деп турган болсо, буга кантип энергия берсин, кантип күч берсин, кантип тарбия берсин, өзү өлөйүн деп атса. Sizin içkiliğinizi kötürsünbü, sizin kıyınçılığınızı kötürsünbü, sizin sökpölörüңүзү kötürsünbü, sizin udarlarыңызı kötürsünbü, sizin besinizi kötürsünbü, neyinizi kötürsün. Baldarыңыздын жүгүн көтөрүш үчүн сиз колдоочу болуңуз, кордоочу эмес. Аялдарга алтын кеңешим, бул тилиңизди, эже карындашым, маани бериңиз. Бисмилла деп чайды ичип жатканда, бисмилла. Чай кандай экен деп чайдын дамын билиш үчүн иштетиңиз. Бирөөлөрдүн тынч жашап жаткан тынчтыгын бузуш үчүн эмес. Бирөөлөрдүн семьясын бузуш үчүн эмес, бирөөлөрдүн эркегин, эрин тартып алыш үчүн эмес. Чайдын дамын билиш үчүн иштетиңиз. Окей? Ушул жашка кирип эки акыйкатты аңдадым, түшүндүм. Биринчиси, намкөр менен эч качан тең келбе. Намкөр адам ал жараткан Кудай ушунчалык көп неаматтарды, ага жашоону, байлыкты, бардыгын, ден соолукту берип койгондон кийин дагы баары намкөрлүк кылып атат. Жараткан тойгуза албаган адамды сен тойгуза албайсың эч качан, ал намкөрлүк кыла берет, эки жүздүүлүк кыла берет. Сен алдыңда андай, анан жерде мындай, анан аякта мындай деп туруп, өзүнүн реклама фальшивый жүздөрүн колдоно берет. Балким, алар 200 эмес, 600, 10 Туурабы? Ал бир жерде өзүнүн маскасы бар да. Bunu көрүп атабыз ар бир кадамда. Сиз менен сүйлөшөт, сиздин телефонуңуз өчкөндөн кийин башкасы менен сүйлөшөт. Эки жүздүүлөрдөн, намкөрлөрдөн этият болуш керек. Буларга эң жакшы жооп унчукпоо и аралык. Өзү билсин. Иштанын төргөйсүн, билгенин кылсын. Ал эми биринчиси жаман мааниде намкөрдү тойдура албасаңыз, ал эми экинчиден тамаша и жакшы мааниде аялыңызды тойдура албайсыз. Аялыңыз менен унчукпай кыласыз да. Ал аял киши үйүңүздү өртөп бербесе, үйүңүздү эле алып чыгып башка бирөөгө берип койбосо и кыянат кылбаса, калган бардык кемчиликтерин кечирсе болот. Бирок кээ бир аялдар бар, бир эле кемчилиги кыянат, калган бардык жери идеал да. Ошон үчүн айтайын дегеним, аял кишилер көп нерседе жада калса сөзүн убада берип, мисалы эртең алтыда сөзсүз түрдө договор кылабыз, келишим түзөбүз, договор түзөбүз. Кебей койсо дагы боло берет да аларга. Бирок аны урмай жок, сөкмөй жок, тилдемей, иштемей жок. Айтайын дегеним, бир жаман мааниде намкөр тойдура албайсыз, жакшы мааниде аялыңызды тойдура албайсыз. Аралык маселе маанилүү да.
бакшыга барып окутуп, сизди баш ийдире турган катынга эмес, түнү туруп намазды окуп, сиз үчүн дуа кыла турган аялга үйлөнүш керек. Чындыгында бүгүн коркобуз, ар бир темада коркобуз, кайсыдыр процентте коркобуз. Бирок үйлөнүш темасында өтө коркунучтуу тема риск. Аял киши үчүн дагы, эркек киши үчүн дагы өтө чоң риск турат да, жашоо маселеси, турмуш маселеси. Бир дегенде кетесиң да. Айтайын дегеним эмне? Жолдош тандаганда адашпашыбыз керек. Өмүрлүк жолдош тандаганыбызда көсүп деп окутуп ала турган эмес, түнү күнү окуп сиз үчүн бата кыла турган жубай тандаш керек. Эркек тандаганда дагы ушундай. Ошондой экен, бул маселеге бериңиздер. Экинчи аял аламын дебе, духуң жетпесе, рухуң жетпесе, физический телоң жетпесе, күчүң жетпесе, кудуретиң, акчаң жетпесе, тамаша иретинде дагы аялыңа экинчи аял алам дей бербе. Себеби жүрөк менен сүйөт да, кулак менен угат аял киши, туурабы? Кулак менен угат дейбиз, бирок негизи жүрөк менен угат аял киши. Негизи эле ошол аял темасында сөз кеткенде, аялдын чындап жүрөгү иштейт, кулак эмес. Ошондуктан ар бир сөздү ойлонуп сүйлөшүбүз керек. Эмне үчүн ар дайым жалгызсың деген суроо көп келет. Жалгыздык мага жагат. Жалгыздык бул жаза эмес, бул кубана турган нерсе. Жалгыз адамдар кыйын адам болот да. Себеби бул мен эле эмес, сиз балким сиз жалгызсыз, туурабы? Неге? Жалгыздыкта адам кыянатка учурабайт да. Жалгыз болсоңуз кыянат кылбайт, алдап кетпейт, сатып кетпейт. Неге? Себеби сиз жалгызсыз да. Иш маселесинде, тиш маселесинде, көз караш маселесинде адамдар менен иштешиңизге туура келет. Бирок билесизби, акыркы чечимди баары өзүңүз кабыл кыласыз да. Ошондой экен, жалгыз болуш керек. Бул деген үйлөнбөй кой деген эмес. Үйлөнүш башка тема. Бою кичине адамдар кайгырбасын, бою узун адамдар сүйүнбөсүн. Семизмин арык деп кайгырба. Кээ бирөөлөр семиздиктен, кээ бирөөлөр арыктан. Улуу иш кылышың үчүн сенин ростуң программаң маанилүү эмес. Сенин негизги целиң, максатың маанилүү, аракетиң маанилүү. Ушул нерсеге ар бир нерсе мисал негиз болот дейт го. Ошол мисал менен айтып берем. Бул окуя сизге мисал болсун. Арстан, жолборс күнөрдөн бир күн мынтип бутун ойноп жатса, бир чычкан келип өтүп кетет экен да. Чычканды басат экен. Чычкан мынтип чийилдеп келемиш мынтип суранычым, өтүнүчүм, мени кой бериңиз, бир күн сизге пайдам тийип калат дейт да. Сен өзү кичинекей ойлойн экен, бир жаныбар болсоң, сени кандай пайдаң тиет эле? Макул эми ушунча айтып калдым, кой берейинчи, кана эмне жакшылык кылат экенсиң деп кой берет экен. Арадан күндөр өтөт экен. Күндөр өтүп, күндөрдөн бир күн жолборс аралап барып, бир торго түшүп калат экен. Ошол торго түшүп калгандан кийин ал көтөрүлүп калды, жардам бергиле деп кыйкыра баштайт. Арсаң кыйкырды деп башкалары жаныбарлар токойдон кача баштайт, тескерисинче ага келип жардам берсин ордуга. Ошол убакта жиптер менен оролгондуктан чычкан келет, баягы өзү жардам берип койгон келемиш алдыга келип, мына мен сизге жардам берем деп тиштеп баягы аркандарын үзүп жардам берет да. Айтайын дегеним, кичине же боюм кичине, же семизмин, же арыкмын деп өзүңдү чектеп койбо. Билесиңби? Коляскада отуруп дүйнө өзгөрткөн адамдар бар. Жарым телас иштейт, жарым телас иштебейт. Коляскада отуруп дүйнө өзгөртүп койгон адамдар бар. Айтайын дегеним, дүйнө өзгөрт. Ал үчүн өзүңдү өзгөрт. Өзүңдү өзгөртмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт. Тестостерону жогору эркек аялы менен талашпайт, аял менен урушпайт. Бул нерсе бар нерсе, чындыгында талашпайт. Бүгүн СМСте катынга окшоп бирдей айтышкандар бар да. СМСте урушуп атат, элестетсеңиз, WhatsApp'та ошо KitKat'да урушуп атат да, ошо аялы менен урушуп атат. Ошо сайттарда. Уят, өтө уят нерсе, аял менен айтышпаш керек, аял менен урушпаш керек. Билесизби, кандай темаларда негизи эле мушташпаш керек. Бирок да, тиешелүү темалар бар. Мисалы, айтпай кетип калды Баткенге, Албишекте аялыңыз айтпай Баткенге кетип калды мисалы үчүн. Уруша турган тема. Айтпай эле кетип калды, бага чейин эмне болду, ким менен барды, эмне деген иштерди кылып барды мисалы үчүн. Аял кишиде суроо, мисалы эркекке ушундай да. Эркек киши бир жерде, мисалы таксиде бир жерге барып акчасын бере албай калса, же иштеп берет, же качып кетет. Аял киши сөзсүз түрдө башка бир жерден беришиге туура келет. Аял киши да ошондой эле жол кылат. Акчасын төлөй албай калса, көп эркектердин талабы аялдын өзү болуп калат да. Ошол нерсе өтө коркунучтуу. Айтайын дегеним ушул,
уруша турган темада урушуш керек. Майдаланбаш керек эки киши. Катын чалыш болуш керек да. Дадил бол жигер, жыгылба, сынба, чөкпө. Толка вперед, толка аракет кыл, алдыга аракет кыл. Качанга чейин мурунда казып, шилекейде казып, бирөөлөрдүн жутугуна, бирөөлөрдүн игилигине кызганып, ичиң ооруп өтөсүң. Сен асубай чегип, сен сигарет чегип, сен кыздар менен съемка кылып, кыздар менен кайфты кылып жүргөн учуруңда ал иштеди, ал аракет кылды, ал тынбады, ал тынымсыз аракет кылды. Ошондуктан бүгүн эл билмеген машинаны минип атат, эл жашабаган үйдө жашап атат да. Анан сен аны карап, эртең өкүнүп калба. Мен жетпедим, ушул нерсени кыла албадым деп калба да. Себеби сен да жетишиң үчүн мүмкүнчүлүк шарттарың анда бар, шарт сенде дагы бар. Болгону сен жалкоолук кылган учуруңда ал аракет кылды. Айырмасы ошондуктан аракетиңди кыл жигерим. Мадина атынын тарыхы, пайдасы. Эгер кызыңыз аты Мадина боло турган болсо, куттуктайм. Эң жакшы аттардын бири бул Мадина. Мекке шаары ыйыкпы, Мадина шаары ыйыкпы деген мааниде, албетте Мадинада пайгамбарыбыз бар. Мадина араб тилинен которгондо шаар деген. Ал эми диний маселеде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жашаган ыйык шаар Мадина шаарын билдирет. Ошондуктан да бул ат ыйыктык, тынчтык, нур деген маанилерди камтыйт. Пайдасы руханий жактан өтө жагымдуу да. Мадина аттуу кыздар көбүнчө жумшак мүнөздүү, боорукер, сабырдуу, акылдуу, анан келишимдүү, анан ишенимдүү жана тартиптүү келишет. Ушундай мүнөздөргө ээ болот бул кыздар. Бул кыз балага энергия берген, жана тынчтык берген, ыймандуулук тартуулай турган аттардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан да кыздарыбызга Мадина атын ыйгарышыбыз керек. Бул өтө жакшы, эң керектүү ысымдардын бири болуп эсептелет. Хижрат кылганда пайгамбарыбыз Мадинага көчүп келет. Жалкоолорго сүйүнчү, уйкуңуз келип атабы уктаңыз. Жеңиңиз келип атабы, каалаганды жеңиз. Жатыңыз келип атабы, каалаганча жатыңыз. Телевизор көрүңүз келип атабы, көрүңүз. Азыр телефон чукулап атасыз, чукулаңыз, ашыкчасы менен чукулаңыз. Бирок арадан жылдар өтөт. Бул жыл дагы өтөт, кийинки жыл дагы өтөт. Кылымдар өтөт, алмашат. Эртең жылдар келип, күндөр келген учурда сиздин зарплатаңызга, магазинде кетип атсаңыз, магазиндин бурчуна сиздин 1 айлык зарплатаңызга бирөөнүн бир туфлисин ценасын коюп койгон болот. Ошол учурда көп нерсени түшүнүп жетесиз. Айтайын дегеним, азыр аракет кылып күчтүү болуш да сиздин колуңузда. Аракет кылбай, эч нерсе кылбай, ошол учурда дагы азыркыдай болуп калыш сиздин колуңузда. Кайсы бир тандоону кылыш бул сиздин колуңузда. Кайсы биринде жашаш сиздин колуңузда. Мекендешим.